Ассаламу алейкум, барыңыздарга Дамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен жайдын аптаптуу ысык күнүнө карата балдар өтө сүйүп жеген балмуздак даярдайбыз. Балмуздак үй шартында болгону эч кандай сливкисиз 3 гана азыктан жасалат. Бул сүт, жумуртка жана кум шекер. Бул балмуздак сиздердин үй бүлөмчөңүздөргө жагат деген ойдомун, себеби арзан баасы менен жана ишенимдүү өзүнүн составы менен бардык үй бүлөмчөлөрүңүздөрдү кубансаңыздар болот. Керектелүүчү бизге азыктар 3 жумуртка, 100 грамм кум шекер, каалооңузга жараша ванилин жана 300 мл сүт. Биринчи болуп биз жумуртканы агын, сарысын бөлүп алышыбыз керек болот. Өтө кылдаттык менен бөлүңүз, эч кандай сарысы менен агын аралаштырып жибербеңиз. Жакшылап сарысын бөлүп алган соң сарысына жалпы өлчөнгөн кум шекерден 1 кашыкты салып аралаштырып алабыз. Жана ушул эле аралашмага жалпы өлчөнгөн сүттөн дагы бир аз коюп аралаштырабыз. Сүттүн калган бөлүгүн плитага коюп, бир аз ысытып алабыз жана ысыган сүткө аралашманы тынбай аралаштырган абалда коюп алабыз. Эми ушинтип аралаштырып туруп, ысытып алабыз. Ысытканда мына ушинтип бир аз кайнап чыккандан кийин сүттү алып, башка идишке коюп алабыз, тезирээк суышу үчүн. Ал учурда биз белогун жасап алабыз. Ал үчүн жалпы өлчөнгөн кум шекерди жумуртканын агына салып, аралаштырып, башка идишке которуп алдым жана водяной баня деп коет, суу банясынын жардамында 10-12 мүнөтчө ушинтип кум шекери эригенче жакшылап сууда бышырып алабыз. 10-12 мүнөт сууда бышкан соң алып, миксердин жардамында же венчиктин жардамында жакшылап көөртүп баштайбыз. 5-6 мүнөт көөрткөнүңүздөрдө мына ушундай аппак, стойкий деп коет, туруктуу пена пайда болот, көбүк. Эми ушул көбүк массага сууган жумуртканын сарысынан жасалган аралашманы куюп, жакшылап баарын бириктирип аралаштырып баштайбыз. Кылдаттык менен баарын жакшы аралаштырышыңыздар керек. Каалооңуздарга жараша ваниль сахарын кошсоңуздар болот. Эгер жок болгон болсо, албетте ушул эле бойдон калтырсаңыз да балмуздактын даамы эч кандай өзгөрбөйт. Жакшылап аралаштырып алган соң мына ушундай идишке, капкагы бар идишке куюп, морозильникке 5-6 саатка коюп турабыз. 2-3 сааттан кийин алып, бир катар аралаштырып, жакшылап кайра коюшуңуз мүмкүн, же болбосо ушул эле бойдон калтырсаңыз да болот. 6-7 сааттан кийин өзгөчө түнгө койсоңуздар, түндөн кийин мына ушундай балмуздак пайда болот. Кадимки базардын балмуздагынан эч кандай айырмаланбайт. Даамдуу, жумшак, жыттуу, жада калса эң ишеничтүү балмуздак. Каналыбызга катталууну унутпаңыздар.